Сизге чейин эки башкы прокурор иштеген. Экөө тең адис эмес болчу. Бирде кылмыш иш козгогон эмес, бирде кыскарткан эмес, сотко да алып барып, күнөө койгон корутундуну айта албайт эле да. Ошонун себебинен акыркы жылдары бизде мыйзам бузуу жолдору көбөйүп кетти да. Айрыкча баштык прокурор баштап, бир топ жарандарыбыз жеке менин пикирим боюнча туура эмес соттолуп, туура эмес жазаларды тартылды да. Мен сизге кайрылат элем. Сиздин алдыңызда иштеген прокурорлорго окшобой керек болгон учурда президентке мындай болбойт деп эркиңизди көрсөтүшүңүз керек. Бул мыйзамга дал келбейт деп айтышыңыз керек. Себеби бир жаман нерсе бар да, мен ачык эле айтайын. Жогорку даражага жеткенден кийин, чоң кызмат алгандан кийин адам өзүнү абдан акылдуу, мен билимдүү деп ишенип калат. Кошоматчылар мактап турса, ал ишеним күчөп кетет да. Сиз башкы прокурор катары ак үйдө отурган, мен жалгыз гана президент айткан жокмун, бөлүм башчысы, аппарат башчысы, башкалар айтышы мүмкүн, муну ордуна коюш керек дегенде, сиз чуркап барып аны аракет жасабай эле коюңуз. Тескерисинче сиз түшүндүрүп бересиз, мындай болбош керек деген мен ушул каалоо тилегим бар сизге. Исхак Саматович, сизге чоң рахмат. Көзөмөлдү күчөтөбүз. Мыйзамдарга сунуштар болсо сөз сиздерге. Кайрылабыз. Рахмат сиздерге.